Салам достор, биз азыр Киров суу сактагычын жээгинде турабыз. Могу менин аркамда турган Киров суу сактагычы быйыл суу мол. Жерлерде мисалы могу суу тартылат да жайындачы. Немеге тиги Манас районуна кетет да, ошондо мол тартылганда мол жерлер мында мулчун алышат да го. Бейшеккеликтер айдайт, баканттар деп мыяктын бар. Мурда буяктар каралбаган эле жер болду. Азыр дыйканчылыкка пайдаланып атып мыяктардын баары уже айдоо жерлер болуп калды. Биз ушактын албайлы үчүн. Ошол достор, анан мол жактар баардыгы суу кеткенден кийин дыйканчылыкка пайдаланат. Бул негизи ошол суу сактагычтын жери. Анан жайыт катары дагы пайдаланабыз. Жазында ошол мол жактардын баардыгына Бакыяндын, Бейшекенин, уйлары, балыкчыныкка келет көбүнчө. Анан кара суунукка келет болуш керек. Уйлар, койлор жайылат. Илгери мол жактар өткөн тамчы булак айыл жөнүндө видео тартпадым беле, анан мол жактардын баардыгы могу суу сактагач пайдалангонго чейин тамчы булак айыл болчу экен. Эмне билип атасыз? Могу Бакыяндан прямой тетиги капкага ушундай жооп чыккан көрдүм мурда. Азыркы ушинтип айтышат да. Бул жеринде тарых боюнча билгендер болсо комментарийге жазып койсоңор, ошолордон бир интервью алып, кызык да эмичи. Бул дагы бир тарых да. Азыр мисалы суу сактагач болгонго чейин мыякта укмуш айыл болгон экен. Аны темир тегирмендин орду бар тиердеги жерде. Жолдун орду бар. Ар бир жерде өзүнүн тарыхы болот го. Ошол Таласта негизичи ушу туризм тармагындачы ушундай мисалы жерлердин аталыштары, тарыхый жерлердин мындай туризмди өнүктүрүп ошондой бир иштер, азыр Дестинация Талас деген уюм бар, атайын ошолор иш алып барышат да, сонун кызыктуу контенттер кылышат. Анан Гамал агай бар, Азамат агай бар, ошол агайлар тарыхый жерлерди, тарыхый мурастарды сактоо үчүн ушо аракеттер кылып атат. Анан мен дагы биздин дагы баракчага сакталып калсын деп тартып коеюн деп атам. Ошол агайлардан көргөн таасирде. Ийгилик болсун туугандар. Февралдын 20-сы суу сактагыч жолдун жээгине жетейин деп калды. Ошол суу мол кыскасы, иншалла. Быйыл түшүм жакшы болот окшойт, а? Буйрус.